Adaldın uluğu, aramdın pastığı tuğrasında. Ayatlar jana hadisler aytılат inşallah. Biz daima adal jönündө aytabыз. Бүт дүйнө жүзүндө адал деген сөз негизи бар. Халал деп айтып атабыз, адал деп кыргызчасы ошол экен. Адал деген сөз эмне десе, бул таза. Же болсо шариаттагы терминде Алла Таала уруксаат берген. Же болсо Алла Таала таза деген нерсени адал дейт экенбиз. Түшүнөкөй, жөнөкөй түшүнүлмөсү. Адам атабыздан бери акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чейин бардык пайгамбарлар адал жөнүндө айтып келишкен. Бүткүл ыйык китептерде Алла Таала түшүргөн 4 ыйык китепте дагы, ошондой эле 110 баракта дагы эң биринчиси адал жөнүндө айтылат. Эми биз болсо акыркы үммөт пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөтү эмнекен? Ошо адалга өзгөчө көңүл бурат экенбиз. Адал жана ошо арамдан өзү сактайт экенбиз. Баягы бир хадис айтып элек, адал менен арамдын некен экөө тең белгилүү дегенбиз. Бирок анын ортосунда шубха, күмөндүү нерседен тартынуу туурасында айтканбыз. Эми бүгүн ошо адал жана арам кандай болот экен? Ошол нерсе бизге кандай буйрулган? Адал кандайча өйдөрөөк турат дагы, арам эмне үчүн ылдый болот деген туурасында айтабыз иншалла. Алла Таала Муъмин сүрөсүндө ушундай дейт. Эй элчилер, адалдарды гана ичип жегиле, жана жакшылык иштерди кылгыла деп биз буйрдук дейт. Elçilerin bardığına, peygamberlerin bardığına Allah da buyurdu. Emi qarala. Бұл аятта Аллах Таала жакшы иш жасаудан мурда адалдан жеп ичүүнү буйруп атат экен. Жакшы иш кылыштан мурда адалды буйруп атат экен. Жакшы иш дегенде адал тамак экендигин айткандар да бар экен да. Жакшы иш дегенде адал тамак деп иш деп айткандар бар. Бирок бири-бириңердин мал мүлкүңөрдү арам жолдор менен жебегиле деп Аллах Таала Куранда айтып атат экен. Кайрылы ошол бири-бириңерге берилген Алла тарабынан берилген нерселердин бардыгын эмне арам кылган нерселерди жебегиле. Албетте Аллах Таала Бакара сүрөсүндө, Ниса сүрөсүндө деген эмнекен айтып атат экен. Албетте жетимдин мал мүлкүн адилетсиздик менен жегендер өз курсактарына оттуду жутушат жана тозоктун отунда азапталышат дейт. Кийин Аллах Таала эй иман келтиргендер, эгер чындап ишенсеңер Аллах Таалада, Аллахтан корккула, башкалар дагы үстөк акчаны албагыла, башкада үстөк акчаны албагыла, ал арам деп атат экен. Эми иншалла түшүндүрүп кете беребиз. Эгер антпесеңер, муну Аллахка жана анын элчисине каршы согуш жарыя деп белгилейт. Эмнекен? Бул эң чоң нерсе билесиз, Имам Шафии рахималлаху тааладан сурашат экен. Эң ошо Курандын ичинде коркунучтуу аят кайсы? Бизге түшүндүрүп бериңиз дегенде, ал эмне деген экен? Ушул аятты айткан экен да. Ушул аятты Бакара сүрөсүндөгү 279 аятты айткан экен да. Эмне үчүн десе, эмне үчүн бул аятта десе, кайсы бир сүткор дейт, сүткор. Багы процент алып берүүчү ушулар, ал эң чоң нерсеси Аллах жана анын элчиси менен, Аллах жана Алла Тааланын элчиси менен каршы согуш жарыялаган сыяктуу. Эң чоң күнөө экен. Бул Аллахка өзү процент берип аткандар, алып аткандар, эмне кылып аласың Аллах деп, Аллах Тааланы инкар кылып түрткөнгөрдүн катарына кирип калат. Булар субхан ошолордун себебинен алар кыяматта Алла Таала эң чоң жаза менен жинди акыбалында тирилтет экен. Процент берип, процент алып жүргөндөр. Эмне экен жинди акыбалында. Жанагындай бир ушундай акыл эметкен, корккон акыбалында ушундай титиреп катышат экен алар. Аллаху акбар, Алла сактасын. Ошол себебинен эмне экен арамдын эң арамы бул сүткорлук болуп эсептелип калгарсаңыз. Кандай экен? Бардык нерседе ошол адам тооба кылып кайтмайын, ошол нерсесин толугу менен кайтмайын. Ал Аллах менен согуша берген. Алла Таала анын перишне, анын элчисине каршы курал көтөрүп алып, каршы чыккандардын катарына. Эми кара, адалдын канчалык өйдөсү. Соодан Алла Таала адал деди. Анын кайсы түрү болсо, ага береке койду. Сооданын кайсы түрүнө болсо дагы субхан арам нерсе сатылбаса, бардыгында береке бар. Нан сатасыңбы, уй сатасыңбы, машина сатасыңбы, эмне сатсаң дагы Алла берекени койду дагы. Бирок ошонун үстүндө ошол нерсе арамга болсо, Алла бир да жерине береке койгон жок. Анын күнөө экенин айтты, ал тозокко сала турганын айтты. Ошон биргелеми кара, күнөөнүн эң чоңу ата-энеге баш ийбестен кийинки бул сүткорлук болуп эсептелет. Аныкы күнөөсү энеси менен зына кылганы, 32 жолу зына кылганын күнөөсү. Эң кичинеси 32 жолу күнөөсү энеси менен, өз энеси менен зына кылгандын күнөөсү жазыла турган бул жөнүндө айтты. Наузу билlah, Алла сактасын. Кайра эле сүткорлук кылгандар болсо, мына ошолор тозокку
ал жерде түбөлүк калышат. Жөн эле эмес, ошол арам нерсени сүткорлук менен алектенген себебинен карасаң, Алла Таала аларды түбөлүктүү тозокто калат деди. Алар ошол жерде калышат, токтотпосо, тооба кылбаса, ошол жерде калат деди. Бүт. Арам нерсе ушунчалык экен, субханалла. Аллаху акбар. Hazreti Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай деп айтат экен. Адалды издөө ар бир мусулманга парз. Кийин дагы бир хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илим издөө ар бир мусулманга парз дейт экен. Эми алымдар түшүндүрүп айткан, эмне үчүн Аллах Тааланын элчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адалды издөө деп аны илимди алуу деди. Ошол илим алуу, ошол адал нерсени издөө экен да. Кимде илим алса, ошол кайсы адал, кайсы арам экенине көңүл бурат экен да. Ким илим албаса, кайсы нерсе арам, кайсы нерсе адал экенин билбестен эле ошол нерсени аткара берет экен да. Мисалы, илимсиз субханалла көптөгөн нерсе кылат да, билесиздер, э? Бир окуяны айтып бердим эле сиздерге. Бир эки дос бар экен. Экөө тең бир медресе, экөө дос экен да. Бирөө медреседе окуптур. Анан ал намазын окуйт экен, орозосун тутуп жүрөт экен. Ушундай нерсе баягы диндеги өкүмдү аткарып жүрөт экен. Экинчиси болсо такыбачылык жолду тандаптыр. Такыба болом дептир. Такыба. Такыбачылык деген ушундай бир Алладан коркуу, момундук сыпат. Бирок ичиде эле окубаптыр, илим албаптыр. Эми бир күнү ошо баягы такыба киши үйүндө ошо намаз окуп отурса караса бир чычкан чыгып калыпты дейт. Чычкан чыгып калам да, карап отса улам эле мындай дейт, анан кийин акырында эки жака салам берип турган баягы мындай колунда турган бир эмеси менен баягы селдеси менен чапканда баягы жерден субханалла чычкан өлүп калыптыр. Баягы адам айтат, кандай күнөө кылдым дейт экен. Чычкан өлүп салуу күнөө болот качан. Анан кийин ойлойт экен, муну Кудайдын алдында кантип жооп берем мен буга? Аллахтын алдында кандай жооп берем мен? Чычкан өлтүрүп койдум. Момун киши чымындыкка зыян келтирбеш керек да туурабы? Ушундай ойлойт экен, мен момунчулук кылып, такыбачылык, Алланын бейишине умтулуп жүрсөм, эми ушундай болуп кетеби? Деп ыйлайт экен, артынан акырында баягы селде ушундай чечип турган селдесинин ичине баягы чычканды коюп турган, мындай ороп алат экен, ошону жүрөт экен. Анан бир күнү баягы досуна жолугат экен. Досуна жолугуп анан ушундай такыбачылык менен колунда таягы, башында селдеси, uzun чепкен кийип алган дейт, маасы көлөшчөн, ушундай ахиретке кам кылып, эртең Алланын тегерек чети күнөө кылып аткан адамдарды карап, кейип, ушундай бир өзүнүн эмелерине карап, адамдарга насаат кылып, Алладан корккула деп ушинтип кетип баратса, баягы молдокейге жолугуп калган экен досуна. Досум, экөөбүз ушунча жыл чогуу жүрдүк, ушундай бирок сен ушу эмнеге такыбачылык кылбай атасың? Билесиңби, такыбалар гана бейишке кирет. Такыбалар болбосоң бейишке кирбейсиң. Алладан корк. Алладан корк. Мына мен бир сага бир ибарат рия эмес дейт экен да. Рия деле кылган жокмун, бирок бир такыбачылыгымды айтып берейин. Айт такыбачылыгың, мен сенден насаат алайын. Ушундай бир үлгү алайын. Десе мына бая бир күндөрү намаз окусам бир чычкан өтүп бараткан экен. Эмне арым эткенден кичине эме болуп кеттим да, нафсиме берилип, баягы чай ийсем чычкан өлүп калды. Ошону кантип жооп берем, Алладан коркконуман, ошону селдеме ороп алып туруп, ушу канча күндөн бери ушу башыман чүрбө көтөрүп жүрөм. Селдемди да чечен экен дейт. Десе бай дос айткан, "Кый, досум" дейт экен, "Канча болду сен? Канча болду сен намаз окуп жүргөнүңө? Канча болду сен ушунча убакыт намазын кайтып оку" дейт экен. Эмнеге десе, айткан, биринчиден чычкан өлтүрүш күнөө эмес шариатта. Зыяндууларын киргизсең өлтүргөн болот аны. Такыба болсоң да, такыба эмес болсоң да, зыян берип аткан болсоң болот аны. Бирок шариятыбызда намаз окушта 12 парз бар. Ошонун сырткы парздардын бири кийимдин таза болушу намазда парз. Айткан, сен болсо нажасатты селдеңе салып алып канча намаз окудуң, канча намазың бардыгы тең жарабай калды. Кайтарып оку деген экен. Көрсө субхана, илимсиз такыбачылык бул көр такыбачылык экен. Илим алган адам экен, ошол адалдай арамды арам деп, ошол кайсы туура, кайсы туура эмес экен деп эмне кылат экен? Жолун таап, ушундай бир жол издейт экен. Мына ошол экен. Адалды издөө керек экен. Кантип издейт экенбиз? Илим менен издейт экенбиз. Өгөзүбүз илимсиз болсок, анда илимдүү адамдан сурап издейт экенбиз. Мына бул бизге парз экен. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы суроо жарым илим деген экен. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген экен. Бала бакырасын адал менен камсыздоо үчүн аракет кылган адам Алла жолунда күрөшкөн кишидей болот. Аарулугун сактап, адалдан дүнүйө табууга аракет кылган киши шейиттердин даражасында болот экен.
адалдан аракет кылган адам, адал менен оокат кылайын деп, адал соода, адал жумуш, адал стройкада жүрүп, бүт жебестен, ичпестен, бирөөнүн мүлкүн тартып албастан, бир жаманчылык Аллах Таала тыйган нерседен тыйылып адал оокат таап жүргөн адам экен Алла жолунда күрөшүп жүргөндөй экен. Алла жолунда күрөшүп жүргөндөй, жана согуш кылып, капырлар менен согуш кылып жүргөн нерсени айтып атат бул жердечи. Ошол эле мезгилде субханалла амр маруф нахи мункар кылып жүргөн адам. Мисалы алса, ушундай бир канча күндөр даватта жүрдү, канча нерсе кылды, ушундай жүрүп жүргөн адамдын сообундай сооп табат экен ошол адам. Бирок чыкпай кой деген жокмун субханалла. Ошонукундай сооп табат экен деп атат. Ошондой эле ошол өзүнүн аарулугун, тазалыгын сактап, бирөөдөн кол сунуп калбайын, ошол мезгилде үй бүлөмдөгүлөр ачка калып калбасын деп дүйнөгө аракет кылган, дүйнөсү болсо да дүйнөсүн көбөйтөйүн деп чоң бизнес кылып жүргөн адамдар адал жол менен алар да кыяматта шейиттердин катарында болот экен. Шейиттердин дегени эмне экен? Алла жолунда курман болгондордун соогуна жетет экен, машалла. Адал ушунчалык экен. Адал бийиктете берет экен. Ал тазалай берет экен, көбөйтүп берет экен адал нерсеге умтулсаң. Мисалы бир дүкөн болсо, ошол дүкөндүн ичинде канча нерсе отурган болсо, ошол арак сатылат. Арак сатат, же тамеки сатат ошолор мисалы алса. Кээ бирлер айтат, мен арак сатпайм, тамеки сатып атпаймынбы, эчтеке деле эме кылган жокмун, зыян берген жокмун дегендер бар. Ушундай толтура го. Көбүнчөсү айтат да, мен арак саткан жокмун, бирок тамеки сатат. Кээ бирлер айтат, субханалла, мен азыр могу арак сатпай койсом, эмне кредитимен кутулбай калам деген уктум байын. Бирок ошол мезгилде мен бир дүкөнчү жөнүндө билем. Ошол дүкөнчү качан адал, ушул арам экенин укканда, мисал карасаң, мына Алла Таала 10 түрлүү адамды эмне кылган? Тозокко буйрган. 10 түрлүү адам. 10 түрлүү адам тозокко буйрган. Ошол нерсесинде, ошол нерсе арак үчүн. Арак, вино, дагы эмнеси болсо баардык түрүнө кирет да, баскыл үчүн баардыгы. Ошого аракет кылган 10 адам тозокко буйрулган, кечирип болот. 10 түрлүү адам тозокко буйрулган. Ошонус керек болсо, ошо арак үчүн деп жер эгип туруп, жана буудай же болсо, жанагындай бир жүзүм эге турган болсо, ошол адам тозокко буйрулган. Эми кара, ошону баягы тепсеп сыккан адам дейт да, ошону жасаган адам дейт. Ошол экени саткан адам, жана сатып алган адам, жана сатып берген адам, карасаң, мени калган унутат, бирок тозокко буйрулган. Саткан адам дагы, сатып алган адам дагы, бирөөнө сатып берген адам да тозокко буйрулуп калат. Ушунчалык арамдын даражасы ушундай экен, аны тозокко эмне деген, тозоктун тозогуна салат экен. Тозокто Аллах Таала ушундай бир лазо деген бир тозок бар экен. Ушунчалык чоң экен да. Ушундай чоң экен да. Эми ошол жерде бир эме бар экен. Бир чуңкур бар экен. Бир ушундай бир жанагындай зындан бар экен. Зындан. Анын ичинде азап толо экен. Ушунчалык көп экен да. Эми күнүгө ушун эмесине, ушул баягы эмесине тозоктун ошол тозоктогу эмелерди болуп аткан азаптан. Ошол лазо деген тозок өзү, Алла, мени сактай көр дейт экен ошол тозоктон. Кийин тозок ушунчалык сасык экен да. Эми ошол чуңкурга салынган жана арак ичкичтердин, жана аракка берилип кеткен адамдардын ичине ошо кирип салынат да, тозокко сатканда, алганда ушул жерде болот экен. Эми ошол тозоктун ичинде адамдар ушунча тозок ушундай сасык экен. Анын иче турган суусу ириңден болот экен да. Ириң жөн эле болбойт экен. Мисалы бир адамдын буту гангрена болуп кеткен болсо, ошондон баягы ириң агып тура турган болсо, кан аралаш болгон болсо, эми ошол адамзаттын баардыгынын каны, ириңдердин баардыгы тең субханалла ошол жерге мындай бир дарыя болуп агып турат экен. Ошо иче турган тамак ошол болот экен да. Тозоктун сасыктыгы дейт, эгерде ал жерден бир мындай ийненин көзүндөй жер ачылып кете турган болсо, субханалла бүт тозоктун ийне бол дүйнөчү сасып адамдар жашай албай экен да. Бүт махлук түрү жаны керек болсо чымындан бери өлүп калмак экен да. Ушунча сасыктыгынанчы. Эми ушул тозок, Аллахым, ушул зынданды жаап салчы дейт экен. Мунун сасыгына тозоктун ичинде эч ким чыдай албай калат экен да. Кийин аны ошого толугу менен арак ичкендер, саткандар, бергендер, алгандар, ошонун баары менен тыгып туруп жанагындай пресстеп турган оозун жана крышкасын жаап туруп Алла Таала ыраазысыңарбы дейт экен да. Ошондо айтат экен, Алла, эми ошол сасыгы эмне болот экен? Ушунча даражада субханалла тозок сасып экен. Кара. Эми
ошол саткан нерсе жөнүндө ушундай кабар бергенде, ошондой акыбал болуу жөнүндө бир соодагер бала ошол замат дүкөнүн эме кылды дагы, арагын баарын ошол замат машина жүктөп барып төгүп тастады. Саткан жок, мен ушуну эме кылбайм, Аллах кечирсин деди. Тооба кылдым деди. Бүт ошол ким арак ичип жүргөн болсо ошолордун карыздарын кечирип салды. Албайм. Бул мага болбойт. Алла Таала ушундай кылып койду. Кичинекей мындай бир эмесин дүкөнүн ичинде, мына ушундай мына ушунун жартысындай дүкөнүн ичи азыр элдин баардыгын 4-5 айылдын баары ошол келе турган болуп калды. Аллах Таала ким арамдан тартынса, адал жолдун кенендигин ачып коет. Кудайдан коркуп, бир арамдан тартынсаң, жок бул мен үчүн арам экен, жок. Бул жок, мага жарабайт бул. Деп туруп тартына турган болсоң, Аллах Таала сен күтпөгөн жерден рызкынын 70 балким 700 миң жолун ачып берип коет, өзүң түшүнбөй каласың. Аллаху акбар. Ошол себептен Алланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адалды издегиле дейт. Кандай издейт экенбиз? Ушундай Алладан коркуу менен, ошондой эле субханалла, ким Алла жолунда ушундай арамдан тартынган адам, Алла жолунда күрөшкөн адамдай. Ал эми ошол адал жол менен соода кылып иш кыла турган болсо, ал кыямат күнү шейиттер менен бирге. Шейиттер болсо, алардын шейиттер сураксыз бейишке кирет. Унутпагыла аны, субханалла. Дагы бир жерде Аллах Таала андай адамды бул дүйнөдө карапайым такыба кылат деди. Эмне экен? Ошо арамдан тартып жүргөн адам карапайым такыба болот экен. Кандайсы? Карапайым деген сөз ушуну жөнөкөй. Ушуну Кудайдан корккон сен ага байлык деле берилбейт экен. Арамдан дүйнө ушу көпчүлүк нерсе арам менен толуп калат кээ бирде. Карасаң, биз кээ бирде арам адалын карабай тапканга аракет кылабыз да. Ошол Аллах Тааланын жолунда ушу кайсы нерсе арам экен, кайсы нерсе адал экен кээ бирде билбей эле таап алабыз. Бирок ошо карапайым адам, Алла Таала карапайым кылат деген ушу ар бир нерседен күмөн кылат экен. Чото бу адал болбой калды окшойт деп Алладан коркуп турат экен ошол адам. Аллаху акбар. Аллах Таалам өзү баарыбызды кечирсин. Саад ибн Ваккас радиаллаху анху, о Аллах Тааланын элчиси, мага дуа кылчы. Алла Таала дуаларымды кабыл кыла тургандай болсун. Мен таптакыр дуам кабыл болбой калбасын. Мен дайыма эмне дуа кылсам ошону кабыл кылсын деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп коюптур. Адал же, ошондо Алла Таала сенин дуаларыңды кабыл кылат деген. Адалдан же, эми карасаң эми Аллах менен мамилеңде дагы дуа кылсаң, бата тилек кылсаң деле, ошон үчүн Абдушкүр Дамылан бир эмеси бар, билесиңерби? Ошондой колуна арак карым алып туруп, бактылуу болгула, жашооңор ушундай берекелүү болсун, өмүрүңөр узун болсун, кармашкан колуңор үзүлбөсүн деп айткандай которгон жери бар да. Өмүрү жакшылык көрбөй кал. Колуң үзүп талактан башың чыкпай калбасын. Жашооңдо бүткүл нерсең жок болсун. Бир да жерде береке болбосун. Өлүп кал деген сөздө ушундай айткан жер бар. Ошол качан арамды кармап туруп адам мисалы бир дуа берип аткан болсо, мындай тилек айтып аткан болсо, ошонун баардыгы тең 100% тескери болот экен да. 100% арам болгон себеп. Элем адал нерседе болсо эмне экен? Аллах Тааланын өзүнүн элчиси пайгамбар адалдан же дуаларың прямой кабыл болот дейт. Алла. Ошону кээ бирде айтам го, үйүңөргө чакыр. Аллах Тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху ушул мезгилге тиешелеп айтканбы деп ойлойм да кээ бирдечи. Пайгамбар айтат, силердин тамактарыңарды жалаң Алладан корккондор жесин дейт. Дегени, ошол Алладан корккон адам үйүңө чакырсаң, алар дуа бере турган болсо, ошо адалдан жеп аткан себебинен 100дөн 10% адал болсо дагы субхан ошонун дуасы кабыл болот экен да. Ал эми жалаң арам нерсе менен субханалла, жалаң арам нерсе менен сизге бир нерсе кылып аткан адам болсо эмне болот экен? Жок. Анын дуасы кабыл болот. Пайгамбар айтат, ал Саад ибн Ваккас айтат, ушундай сахабада, ушундай бекем сахаба айтат экен, менин дуаларым кабыл болушун каалайм. Даражасы ушундай экен адал. Анда адалдан же деди. Дуаларың качан кабыл болушун кааласаң, дайыма ишиң оң болушун кааласаң, дайыма алда жылып жүрүштү кааласаң, дайыма тилегиң ордолошун кааласаң, анда адалдан жегин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөнүн аркасынан түшүп алган адамды ушундай бир айыптап айткан экен да. Чачы, сакалы бири-бирине аралашкан дейт. Өңү кубарып, бир жерден башка жерге куулган дейт. Бир жерден башка жерге куулган. Элдер кубалап салган аны. Ал эч кимге кереги жок. Жеген ичкен арам болгон. Жана арам менен азыктан адамдар алакан жайыш, о жараткан Аллахым, о эгем деп дуа кылышат дейт да. Андай адамдын дуасы кабыл болбойт дейт. Ал адамдын дуасы кантип кабыл болсун дейт. Карасаң, сакалы агарган дейт. Өмүр өткөнгө чейин жалаң арак ичкен. Өмүр өткөнгө чейин төлкө жалаңда сүйлөгөндө, жалаңда бир сасык сүйлөгөн. Ошо менен бирге эле субханалла сакалы бири-бирине аралашып дейт, кубарып калган. Мындай айтканда адам да, мисалы, кордук көрүп калган адам да. Элден кубаланган дейт. Элдердин баары кошпой койгон дейт. Эми ошол адам
Бирок ушунча кордук көрүп турса дагы жеген ичкен харам болгон себебинен о Кудай десе да аныкы кабыл болбойт экен да. Мисалы жанагы кээ бир адамдар барбы? Ушундай бир баласы дагы, атасы дагы, энеси дагы бир тугандар баардыгы тең анан арак ичет да. Чогулуп алышып ушундай ичет, ушундай бир эме кылышат. Жанагындай бир анан кийин баласы отурушат, анан кийин энеси баласын каргайт. Акмак, ушундай алкашсыңар, тигиндей мындайсыңар деп ушундай айтат. Ошо бир келе ошолордун доо ошондой сыяктуу да. Эми кээ бир адам экен 4-5 баласы бирөө өзү ичпейт экен да. Ата энеси ичпейт, бирок ушу балдарын каргайт да. Мына ушундай чал даражада субханалла төмөн түшүп кеткен да. Ушундай нерсе да. Ушуна аябай катуу кыйналып калган адам. Ошол адамдын да дуасы субхан кабыл болбойт экен. Баласына кылган дуасы кабыл болбойт, бир туганына кабыл болбойт. Эмне үчүн? Анткени арам жеп аткан себебинен. Арам болгон нерсе. Карган чал болсун субханалла. Ошол кичине бир жанагындай бир арам нерсе менен көңүлү арам менен болуп жүргөн болсо, Аллах мени сактасын, дуасы кабыл болбойт экен. Бул жерде ушундай бир азыктанганга да эчтекеси жок. Адам кантип анын дуасы кабыл болсун дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аллах Тааланын Куддус шарифтин үстүндө турган бир периштеси бар экен. Куддус шариф. Куддус шариф деген мусулмандарда 3 ыйык шаар бар. Биринчиси Макка. Куранда Баккатин дейт. Бакка деген ошо Меккени Бакка дейт негизи. Ошо Мекке шаары экен, ыйык. Кийинкиси субханалла Мадинатул Мунаввара. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын барган шаары. Ошо жаткан шаар азыркы мезгилде. Үчүнчүсү Куддус шариф. Куддус деген экен бул эмедеги Иерусалимдеги Куддус мечити. Мына ушул 3 мечит экен эң ыйык болуп жатат. Ким Меккеге барып туруп ошо мечитте Каабатуллахтын түйүндө намаз окуй турган болсо 100 000 рекет намазын сооба жазылат. Алдын ортосунда талаш бар. Ким эгерде ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитинде намаз окуй турган болсо 50 000 сооп жазылат иншалла. Эгерде ошол кимден Равзатул Жанна Пайгамбарыбыздын кабыры менен минбардын ортосунда намаз окуган болсо, бейиш бакчасында намаз окугандай сооп жазылат. Элем Куддуста болсо ар бир рекетине 25 000ден сооп жазылат. Ушундай ыйык дүйнөдө 3 эле жер бар. Болду. Калган эч нерсе ыйык эмес. Алейкум сөз түркүмүндө энебиз ыйык, атабыз ыйык, жер мекенибиз ыйык деген сөзүбүз бар. Бул биздин мындай патриоттук сезимибиз, мындай бир сыйлоо сезимдер. Бирок Аллах Тааланын каламында шариатка ылайыктуу болгон эң Кудай Тааланын ыйык болгон жери 3. Ошо Куддус шарифте эмне бар экен? Бир периште бар экен. Ошонун үстүндө бир периште бар экен. Ал периште ар түнү мындай деп кыйкыртат экен адамдарга. Биз укпайт экенбиз да, бирок башкалар угат экен. Кара. Ким арам жеген болсо, анын парзы да, нафили да кабыл болбойт экен. Мынекен анын парзы дагы, нафили да кабыл болбойт экен. Күнүгө кыйкырып турат экен. Эй адамзат, эсиңерге келгиле. Ким арам жеген болсо, анын парзы дагы, окуган намазың парз да турабы? Ошол парзың, ошол эле субхана нафилиң болсун мейли. Кандай ибадат кылсаң дагы, ошол нерсең кабыл болбойт деп Аллах Тааладан кыйкырып турат экен. Арам ушундай экен. Арам эч нерсеңди кабыл кылдырбай коет. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким арамдан келген 1 дирхам кошулуп калган 10 дирхамга бир кийим сатып алса, ийининде ал кийимден бир нерсе турганда, Алла анын эч бир намазын кабыл кылбайт экен. 10 сом бир көйнөк алдың. 9 адал, 1 арам. 1 сом арам. Ошо кийимиң кийип турган нерсесен некен ушунча даражада субханалла Аллах Таалага болгон некен ибадатың кабыл болбой калат экен. Эгерде сен балаң жакшы болсун кааласаң, анда балдарың адал менен бак. Эгерде кыздарыңардын жакшы болсун кааласаңар, энелер, анда эмитен адал менен баккыла. Эгерде кыздарыңар бактылуу болсун кааласаңар, анда кыздарыңарды дагы адал болгон жерге бергиле. Жана адал менен жүрүшүн тарбия кылла. Адал ушундай таза нерсе, аны кылып жүргөн адам эч качан бактысыз болбойт экен. Соодада кылган ишиңдин кайсынысы болсо, ошону адалга көңүл буруш керек. Машалла, ошондой иншалла Аллах Тааланын бир эң жакшы жерине аракет эткенбиз. Адал ырыскы табуу үчүн чарчап чаалыгып, кеч кирткен адам күнөөлөрү кечирген абалда
күн кечирген жана Алла Тааlanın разы болгон абалда таң атырган болот экен. Кечке чейин адалдан оокат кылам деп, субханалла, чарчап, чалыгып жүргөн адам күнөөлөр кечирет экен кечке чейинки ушундай бир эмесе менен. Эми таң атканда дагы күнөөсү кечирилген таза акыбалында тирилет экен. Адалдан. Машалла. Ошон үчүн бардыгыңыздар өзү бардык тарабында адалдын артыгы ушундай экен. Арам артка тартса, адал алдыга тартат экен. Адалдын эмнеси эмгек, мындай айтканда адамга пайда берет экен иншалла. Bir emen ayta aldım. Bir günü Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu anın kızmatçısı bir kişiye süt alıp geldi deydi. Soradı bu bayıl sütten içti deydi Abu Bakr. İçkenden keyin bu süttü kaydan aldın dep soradı. Kızmatçısı büröөлөргө көз ачыктык кылып бердим эле süttü berişti dedi. İlgeri bu emede bir mezgilde men musulman боло электен мурун адамдарга жанагындай көз ачыктык кылып төлгө тартып берет элем. Төлгө тартып жанагындай карта менен гадет эткенде төлгө тартып корголдор менен тартып берет элем. Ошондон анан бирөө мага карыз болуп калган. Ошонун көчөгүнү берди, бүгүн берди. Анан мен жолдон келип сүт сатып алдым. Ошол сүттү сатып алдым, анан сизге алып келдим дегенде, баягыл Abu Bakr Sıddık kolun tıkıp duran kusu başladı deydi. Emneken uşunday bayağıl imedi kayır üstüne su içti deydi. Oşu oğuzundan kança süt kirgen bolsa oşo çıkkanga çeyin kustu deydi. Keyin o jaratkan Allah'ım. Tamırlarımda kalgan jana içegilerimde aralashkanlar üçün senden geçirim dileyim dep Allah'dan surap ilagan eken. Aramdan. Oşu bir içkende birle bir jutum болгондо. Эми ошонун чыгып кеткенге чейин ушунчалык субханалла, эмнекен ошо айтат, эмеден окудум эле да, күрөө тамырлары ушундай болду дейт да, бетинин көзү чыгып кете жагына кыз көзү ушундай кускандыгынанчы көзүнүн тамырлары жарылып кеткен экен да. Ушунча даражада дейт да, Аллахтан корккондон ушундай тартынган экен субханалла. Bir günü Hazreti Umar жаңылышып зекетке келген төөнүн сүтүн ичип алыптыр. Keyin manjasını oğuzuna salıp alıp kusуп sal deydi. Al ne üçün al mamleketlik olçu da. Al zekette mamleketke tөгүлгөн bolçu da. Al oşo mamleketlikinin случайно эмнекен саапtır өзүнүн төөлөрүнүн арасында турган бул саапtır берген бир уртуп алды. Ушундай mamleketlikin subhanallah bir somunu жеп аткан адам bir somunu az biz түшүнүп атабыз мисалы. Бизде мындай менталитет ушундай болуп калды азырчы. Балдарын окутат. Балдарын окуткандан кийин эле балдарымда бир оңолуп кетишин каалайт да. Анан кийин балдардын баардыгын тең взятка берип бир жерге кирип, анан кийин баягы жумушка киргизет дагы. Анан баласы бир күнү чоңураак, жакшыраак машина минип үй салып баштаса, баласын ушундай сыймыктанат. Менин балам анан ушинтип анан мына Кудай буйрса иш оңолот деген ушул. Мына мен эмгегим кайтты. Мен ушул нерсени эме кылдым дейт го, эмгегим кайтты. Мына балам ушинтип мына азыр бүгүнкү күндө жыргатып атат дейт го. Жок. Tozoqdun otun içinde tolturup atar. Unutmasın subhanallah. Bir som. Üçüncü öper şor bulat. Tozoqdun otun oğuzuna tolturup atar. Oşo jırgap atkan ata-enesinin, oşo baldarının, ayaldarının içine. Hiç kaçan kutulup ketpeydi. Bul dünyada jırgaşı mümkün, biroq ahirette kutulup ketiş mümkün emas eken. İbrahim bin Adham degen çoң bir oylada aytkan. Biline turgan nerseni kursagına emne kirgizgenin bilgen adam bilet degen. Biline turgan nerseni kursagına emne kirgizgенин bilgen adam bilet degen. Degeni kimde kim ушундай адалдан тамак жеп жүрө турган болсо, ага олиялык сыпат берилет тугандар. Олиялык деген мисалы кадыр бар. Мындай бир сөздөр өтүмдүрөп отурган нерсе берилет экен. Таза тамак жеп жүргөн адамдын оозунан таза нерсе чыгат. Анын көзү да таза нерсени көрө алат. Ошол себептен ушул адал нерсе жеп жүргөн адамдыкы эмне экен? Калган нерсеси иншалла Аллах тарабынан билинип көрүнүп тура турган даражада олиялык, жакшы таквачылык берилет экен иншалла. Өзүбүз да иншалла адал жейли, балдарыбызды адал жейге үйрөтөлү иншалла. Келечегибиз, мамлекетибиз оңолушунда. Аракет кылабызбы? Субханак, анта астагфирука ва атубу илейк. Аллах силерден разы болсун.